Бишкекте болуп өткөн окуядан кийин пакистандыктар талкаланган жатаканасын көргөзүшүп, кыргыз элине кайрылуу жасашты. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Кандайсыңдар? Жақсы. Я Ахмад Амин от имени всех пакистанцев решил записать видеообращение и хотел вам сказать, за что вот эта проблема началась. 3 египетских студентов дрались с киргизским мальчиком. Мы из Пакистана, мы студенты здесь, мы из учебы сюда пришли. И пакистанский студент только учеба, дом, учеба, дом. Да, я знаю, новые студенты, они иногда мусор не определяют, мусор, авария сделают. Иногда нарушения. Но мы сам, у него это не было, он не должен за другим мальчикам отвечать. Спасибо, до свидания. Индустар мороженанын нанын кантип жасашат? Эми сиз бул видеороликти көргөндөн кийин морожена жейиштен дагы коркуп каласыз. Жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте эркек киши кичинекей кызын көчөдөн сабап салды. Бишкекте эркек киши кичинекей кызын көчөдөн сабап салган. Окуяга күбө болгондордун айтымында ал баланы тээп, андан соң чачынан кармап, унага башын сүздүрө баштаган. Окуяга күбө болгон жарандар укук коргоо органдарынан чоң муштум атага чара көрүүнү суранышат. Оштогу Ак Бура дарыясынан куткаруучулар аялдын сөөгүн алып чыгышты. Бүгүн 18 май күнү Ак Бура дарыясынан 35-40 жаштагы аял киши агып бараткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жеринде 4 куткаруучу жумуш алып барып, Азият улусундагы аял кишинин болжол менен 35-40 жаштагы сөөгү Ак Бура дарыясынан агып бара жаткан жеринен алып чыгып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Булак Сокол Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Жакынкы 1 саат аралыгында жана кечинде Бишкек менен Чүйдө катуу шамал болот. Кыргыз гидромет кызматынын билдирүүсүнө ылайык катуу шамал болору күтүлүүдө. Жакынкы 1 саат аралыгында жана кечинде Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө күн күркүрөп, батыштан соккон ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жеткен катуу шамал катталат. Урматтуу тургундар, катуу шамал учурунда коопсуз жайларда болууну УКМ эскертет. Кандайдыр бир кырдаалдын күбөсү болсоңуз, 112 кызматына токтоосуз билдириңиз.